Assalamu alaikum Kırgız elinin sport sүйүүчүлөр. Өзүңөр билесиңер 8 февралда бой болуш керек эле. Тилекке каршы мен колумдун ичинде темир бар эле. Темирин жылдырып алыпмын. Темирин алдырдым. Бой отмена болуп калды, достор. И мен айттым, чыга берейин десем, врач менен судебное решение запрет берип койду. Чыкканга болбойт, примерно 2-3 айга чейин деп. И Эрке Булан видео чыгарып туруп, менден качты. Эрке Булан өзү ичинен сүйүнүп турат. Бой отмена болуп калганда сүйүнүп турат, билинип эле турат да ал жерде. Бул жерде бул бой Эрке Буланга эмес, мага өтө көбүрөөк керек эле. Неге дегенде ал жерде мен аз сумма албайм, өтө жакшы сумма алам, достор. Ошол себептен Эрке Булан айтып чыгып алып патриот болуштун кереги жок, өзүн мындай профессионалдуу спортсмен көрсөтүп, мынтип. Неге дегенде каякта мишоктордон утулуп жүрөсүң, сен уткан мишокторго мен шанс берип уткам, кулачка делечи. Сен утулуп, хоть ММАдан деле, хоть кулачкадан деле утулуп жүргөн боецтерге мен грамм шанс бербейм. Ал жерде өзүң чыгып алып, мен мындаймын, анан Марсель Корто десин кереги жок. Бой болот. 2 айдан кийин сүйлөшөбүз. Примерно 2 ай восстановленияга 2 ай кетет. 2 айдан кийин бул бой болот, достор. Колуму темирин жылдырып алганга байланыштуу темирин алыш керек болду, операция болуп, темирин алдым. Азыр колду тазалатканы келдим больницага. Ошол себептен Эрке Булан мындай личный сүйлөштүн кереги жок. Мен 8 февралда аренада болом, ошол жактан жолугабыз. Сүйлөшөбүз, айтып чыгып алып, мен мындай, андай дештин кереги жок. Ал жакта явно билинип турат ким фаворит экени. Неге дегенде Казакстандын блогерлери деле, Казакстандын спортсмендери деле аналитик жүргүзгөндө полный Марсель утат деп чыгып атат. Өзүң деле комментарийлерди деле жазып атат. Казакстандын карапайым эли жазып атат, Марсель утат, андай мындай деп. Ошол себептен өзүңчө чыгып алып, өзүңдү мындай жакшы спортсмен көрсөтүшүң кереги жок. Мурдагы турнирде бир жума калганда бойдон отказ бергенсиң сен. Бир жума калганда мага соперник таппай, башка соперник салып беришкен. Башка соперник койгон мага. Ошол себептен айтып чыгып алып, өзүң герой көрсөтүшүң кереги жок. Сен отказ бергениңде мен личный эчтеке деп сүйлөгөн эмесмин. Бул травма сенде дагы болуп калышы мүмкүн, башка любой спортсменде болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен личный сүйлөштүн кереги жок. Спорттун фанаттары бул бойду күткүлө, Кудай кааласа казак эли, кыргыз элим бул бой болот, достор. Ашып алса 2-3 айда турнир кулачкадан жолугабыз.